Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз араб тил сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен бүгүн экинчи сабагыбыз сандар тууралуу болот. Сиздер көрүп турганыңыздардай, бул жерде сандар деген сөз араб тилинде аркамун деп аталынат. Аркамун бул сандар деген маанини билдирет. Ракмун деген сөздүн көптүк түрү. Жекелик түрү ракмун, көптүк түрү аркамун. Ал эми бул жерде тазаккару деген сөз турат. Тазаккару деген сөз бул эстеп кал деген маанини билдирет. Эстеп кал. Демек бул сандарды эстеп калабыз. Көрүп турганыңыздардай араб тилинде окуу бул оңдон солго болот. Мынакей сандарыбыз да оңдон кеткен. Мына бул көрүп турган сиздердин цифраңар бул вахид. Вахид деп аталынат. Жана ушундай шекилде жазылат. Вахидун. Вахидун. Ал эми андан кийинки саныбыз ифнайн. Ифнайн 2 дегени. Ифнайн. Ифнайн. Жана ушундай шекилде жазылат. Анан саласатун 3. Саласатун 3. Саласатун 3. Мынакей ушундай формада. Арбаатун 4. Арбаатун 4. Арбаатун 4. Хамсатун 5. Хамсатун 5. Sittатун 6. Sittатун 6. Sab'atun 7. Sab'atun 7. Thamaniyatun 8. Thamaniyatun 8. Tis'atun 9. Tis'atun 9. Aşaratun 10. Aşaratun 10. Ahada aşara 11. Ahada aşara 11. İthna aşara 12. İthna aşara 12. Thalâthete aşara 13. Thalâthete aşara 13. Erba'ate aşara 14. Erba'ate aşara 14. Khamsete aşara 15. Khamsete aşara 15. Sittete aşara 16. Sittete aşara 16. Seb'ate aşara 17. Seb'ate aşara 17. Thamaniyete aşara 18. Thamaniyete aşara 18. Tis'ate aşara 19. Tis'ate aşara 19. Anan 20. 20. 20 desek dagı bolot. 20. 20 жана 20 бул 20. Анда эмесе санап коебуз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 анан 20 же 20 деп айтсак болот. Анда мен сиздерге чоң рахмат. Биздин кийинки сабактарга чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.